Болдор Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзым Аталанов. Саламатсыздар, балдыда күннің негізгі оқиғалары. Өлкөдө коронавирустун омикрон штаммы катталды. Акыркы бир суткада коронавирусту 465 адам жуктуруп, 5 айдагы эң чоң көрсөткүчкө жетти. Каркарадан казак чегарачылары кыргыз жаранын кармап кетти. Каркара жайлоосунда өзүнүн малын кайтарып жүргөндө коңшулардын чегарачылары алып кирип кеткен. Жогорку кеңеште вице-спикерлик кызмат талашка түштү. Чу дегендери депутат Адахан Мадумаров баяндамачыны зекип кагып селкип кирди. Сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Ырдым пири Рыспай Абдыкадыров 81 жашта. Улуу таланттын экинчи өмүрү эл арасында уланууда. Бул кишинин чыгармалары менен мен мектепте окуп жүргөндө аябай ушунчалык таасирленип, андан кийин ал киши менен чогуу 76-жылдан баштап, кыз буракты түзгөнүбүздөн баштап агай менен чогуу иштештик да. Кыргызстанда COVID-19 вирусунун омикрон штаммы катталды. Бул тууралуу мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкы дарыгери Айгүл Жумаканова кабарлады. Улуттук вирусология лабораториясына ооруну жуктурган ар кайсы аймактардагы 165 адамдын анализин бергенбиз. Изилдөө 4-6 январда башталып, жыйынтык 6 күндөн кийин чыкты. Натыйжада Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникасында жаткан 2 адамдын анализинен омикрон штаммы аныкталды. Бул штаммдан тышкары өлкөдө Түштүк Африка, Индиянын дельта штаммдары да бар, деди Жумаканова. Акыркы бир суткада коронавирусту 465 адам жуктуруп, 5 айдагы эң чоң көрсөткүчкө жетти. Бир күндө 2 киши оорудан көз жумду. Жогорку кеңеште бүгүнкү жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев казак чегарачылары бир кыргыз жаранын кармап кеткенин билдирди. Анын айтымында Сыймык Өмүрбек уулу аттуу жаранды Ысык көл облусундагы Түп районундагы Каркара жайлоосунда өзүнүн малын кайтарып жүргөн учурда Казакстандын чегарачылары кармап кеткен. Депутат бул окуя кайсы күнү болгонун тактаган жок. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов Тышкы иштер министрлиги менен чегара кызматына маалыматты тактоо тууралуу протоколдук тапшырма берди. Жогорку кеңеш 2002 жылы май айында Өзөң Куш тилкесин Кытайга, ал эми 2008 жылы Каркара жайлоосунун бир бөлүгүн Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу келишимдери ратификациялаган жана бул коомчулукта чоң талкуу наразылык жараткан. Бишкек шаардык мэриясы кечээ лифтке кыпчылып каза тапкан адамдын окуясын иликтөө үчүн тармактар аралык комиссия түздү. Комиссиянын курамына Бишкек лифт муниципалдык ишканасы, Октябрь райондук акимчилиги, энергетика министрлигине караштуу энергетика, тоо-кен көзөмөлү жана өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясынын жана райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү келди. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, комиссия окуя болгон жерге экспертиза жүргүзүп, соттук медициналык экспертизаны эске алуу менен анын корутундусун даярдамай болду. Окуяны укук коргоо органдары да иликтейт. 11 январда Бишкектеги Улан Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт өз алдынча иштеп кетип, бир адам кыпчылып көз жумган. Кыргызстанда лифттен кырсыктап каза болгон учурлар буга чейин дагы болгон. Лелек районундагы Арка 2 айылына 5 килограмм ооган гашишы табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Баткен-Исфана жолунан Деунексия унаасы токтотулган. Текшерүү учурунда унаанын арткы орундугунан 2 килограмм гашиш алынган. Андан соң айдоочунун үйүн тинтүүгө алып, кумга көмүлгөн панкизатты таап алышкан. Кармалган жаран Ош шаарындагы тергөө абагына камалды. Учурда териштирүү, суракка алуу жүрүп жатат. Бүгүн Бишкек шаардык соту камактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовго байланыштуу 2 ишти карамак. Бири саясатчынын кармалуусунун мыйзамдуулугу боюнча жактоочулардын кайрылуусу, экинчиси аны абакта мөөнөттөн мурда бошотуу боюнча баш коргоо чарасы. Бирок ишти кароо башталган маалда Калмаматовдун бөгөт чарасын караган соттук коллегиянын мүчөсү судья Шарабидин Токтосунов ишти кароодон баш тартты. Буга байланыштуу Бишкек шаардык соту Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону жылдырды. Бүгүн Бишкек шаардык соту абактагы саясатчы Бактыбек Калмаматовго байланыштуу 2 ишти кароону улантып жаткан кезде. Бул учурда Калмаматовдун тарапташтары шаардык соттун алдына митингге чыгып, абактан Калмаматовду бошотууну талап кылышууда. Отурумга абактагы саясатчы Бактыбек Калмаматов колуна кишен салынып алынып келинди. Ал сот башталганга чейин журналисттердин суроолоруна жооп берип, коомчулукка кайрылуу жасады. Бул иштин артында бүгүн мен сындап жаткан бийлик турат экени бештен белгилүү.
Болбосо мага коюлуп аткан айып, мен Аллахтын аты менен касам ичип айта алам. Бул ишти мен жасаган эмесмин. Менин андай фейк аккаунтум жок. Мен социалдык тармактарды өзүм колдонбойм. Буну мага карата болуп аткан кысым менин үнүмдү өчүрүүгө болгон аракет деп эсептейм. Муну менен Калмаматов өзүнө карата козголгон кылмыш иш абсолюттук башаламандык экенин айтып, мамлекет учурда террористтик саясат жүргүзүп жатат дейт. Бийлик чындыкты айткандардын оозун камоо менен жаба албары. Ал буга чейинки бийликтин жасап жаткан ишин ачык сынга алган учурда да камоо жолу орун албаганын айтып, мурунку бийлик менен салыштырды. Азыркы бийликтин бул кадамы мамлекеттеги саясий, социалдык жана экономикадагы көйгөйлөрдү түп тамыры менен өзгөртө албаарын белгиледи. Чындыкты эч ким беките алган эмес. Мен Атамбаевдин малында, Жээнбековдун малында, Бакиевдин малында да оппозицияда болгонмун. Мен аларга мындан да ачык сындарды айтканмын. Бирок алар мындай подлостька барган эмес, мындай пасттыкка барган эмес. Жасалма жол менен мени камаган эмес. Булар адамдык сапаттан да тайып баратышат. Ишти кароо башталган маалда Бактыбек Калмаматовдун ишин караган соттук коллегиянын бир мүчөсү Судья Шарабидин Токтосунов Калмаматовдун үй бүлөсүн жакшы таанырын, ал Турсун жакын мамиледе экенин айтып, бул ишке судья болуудан баш тартаарын билдирди. Судьянын мындай чечимине сот залындагылар каршы экенин айтып, Шарабидин Токтосуновдун ишти кароого кызыктар экенин айтып чыгышты. Сиз кептешиңиз керек, өзүңүз карашыңыз керек. Өзүңүз карашыңыз керек. Sizin ordunuz uaklı, şındıkta betke karap tarap beriniz. Gerek olsa, toramez çeşim olmasa taştap ketip kalsın. Ал эми укук коргоочу Рита Карасартованын айтымында Бишкек шаардык сотунун судьясы Шарабидин Токтосунов Калмаматовго кандай чечим кабыл алынарынан кабардар дейт. Муну буга чейинки соттордун кабыл алып келген чечими менен байланыштырат. Шарабидин Токтосунов өзү Садыр Жапаровдун адвокаты болгонуна байланыштуу камакка калтырылсын деген чечим чыгып кала турган болсо, ошого алып баратышат да. Бул президенттин адвокаты болгон үчүн алдын ала мындай түшүнүктүү дегенге алып барбаш үчүн баш тартып кетти. Анан ошо баш тартканына караганда баш коргоо чарасын калтырышат окшойт деген өзүмдүн жеке болжолум ошондой болуп атат. Анткени менен судьялардын кеңешинде Шарабидин Токтосуновдун өтүнүчү канааттандырылып, ишти кароо жылдырылды. Азырынча кайсы күнгө экени тактала элек. Ал эми Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча кайрылган жактоочуларынын өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Белгилүү болгондой, Бишкектин 1-май райондук соту 11 январда Калмаматовдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча анын жактоочуларынын арызын карап, саясатчыны сот залында калтырган чечим кабыл алган. Аклай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Жаңы жыл алды менен жогорку кеңештин түзүмү аныкталбай калган. Анткени сунуш боюнча тармактык комитеттердин саны мурдага караганда кыскарып, вице-спикерлер көбөймөк. Бир жагынан тармактык комитеттер бийликчил фракциялардын ортосунда бөлүштүрүп жатканы айтылган. Буга көпчүлүк депутаттар ар кандай ойдо болушуп, талаш тартыштар да орун алган. Мындан улам атайын депутаттык комиссия түзүлүп, иштеп чыгышмай алышкан. Бүгүн парламентте жогорку кеңештин түзүмү тууралуу маселе каралды. Анда 8 тармактык комитет түзүү, вице-спикерлердин санын 3-кө жеткирүү тууралуу жумушчу топтун сунушу ортого салынды. Бул боюнча баяндаманы комиссиянын жетекчиси Султанбай Айжигитов жасады. И, наконец, 8-й комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Ушул проектти комиссияда ошондой чечимге келдик, что бир эле ушул проектти талкууга алып чыгабыз деген, ошону талкуулап колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат чоң. Жыйында комитеттердин саны, аталышы жана төраганын орун басарларынын санына байланыштуу талаш талкуу жаралды. Чуу дегенде эле депутат Адахан Мадумаров баяндамачыны зекип, кагып силкип кирди. Тагыраагы комитеттердин аталышы туура эмес жазылганын айтып чыкты. Сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Мына комитеттердин аталыштарыны дагы бир жолу карап чыксаңыздар. Мен түшүнбөйм. Этностор аралык мамилелер дегенди түшүнбөйм мен. Тышкы миграция дегенди түшүнбөйм. Ички миграцияны каяка алып барасыңар? Кайсы комитетке алып барасыңар? Жөн эле социалдык жана миграция деп койсо болбойбу бул?
Бул арада төрагалык кылган Бакыт Төрөбаев жогорку кеңеште 8 тармактык комитет түзүү жана вице-спикерлердин саны 3 болсун деген сунушту добушка кое салды. Комиссиянын жыйынтыгы депутаттар тарабынан колдоо тапты. Ошо 3 вице-спикер 8 комитетти бекитип коелук. Кийин аталыштар боюнча, ар бир комитеттер боюнча, аталыштар боюнча кетебиз. Кандай дейсиздер? Макулсуңарбы? Добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 47, каршы 1, баары 48, 85. Урматтуу коллегалар, 3 вице-спикер 8 комитет сан боюнча, өттү. Төрагалык кылып жаткан Төрөбаевдин шашылыш түрдө добушка кое салганы көпчүлүк депутаттарга жакпай калды. Эл өкүлү Тазабек Икрамов депутаттардын үнүн укпай туруп, талкууга коюп салганы туура эмес көрүнүш болуп калганын айтып сындады. Сиз мына алып барганда туура эмес алып барып атасыз. Сиз эл шайлаган депутаттардын үнүн укпай туруп, көпчүлүккө салып, добушка коюп салып атасыз. Сиз акыйкатсыз алып барып атасыз да. Сиз жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз. Бакыт Эргешевич. Какайбызбы, какабайбызбы, аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Ал эми депутат Нурлан Шакиев болсо, 2 же 3 вице-спикерден маселе чечилбей турганын айтып чыкты. Алардын ушундай эле аты болбосо, анын кошумча айлыгы, артыкчылыгы болбойт деп ийин кушурду. Анан кээ бир депутаттар бүгүн ишке келип туруп, мага бербедиңер, билбейт экенбиз деп кызыккан адам сурап комиссиядан алса болмок. Мисалы үчүн мен алгам, бир сыйра карап чыккам. Мен бул боюнча өзүмдүн оюм, түшүнүгүм бар. Анан кийин бүгүн келип туруп, анан жалпы комиссияны силер көрсөтпөдүңөр, жең ичинен бүтүрдүңөр, ичара сүйлөштүңөр деген сөздөр туура эмес, урматтуу депутаттар. Ким кызык болсо караш керек болчу. Мына ушундай деп Шакиевдин айтканын четке каккандар да болду. Мисалы Мирлан Самыйкожо мурунку чакырылыштын түзүмүн эске салды. Айта кетсек, буга чейинки чакырылышта 2 вице-спикер, 7 тармактык комитет болгон. Экинчи нерсе, айтып атасыңар, мурда 120 депутат болгон. 120 депутатка 2 вице-спикер иштеген. Бүгүн 90 депутат бар. Оптимизация деп атасыңар. Кана биздин оптимизация. Ошол 90 депутатка 2 эле вице-спикер жетиштүү болот деп ойлойм. Эмне себептен 3 вице-спикерди дайындап жатканы да айтылды. Анткени мурдагы чакырылышта 2 орун басар аздык кылып, жетишпей калып жатыптыр. Ошол үчүн 3кө көтөрүү керектиги айтылды. Жыйындын соңунда комиссия аныктап чыккан 8 комитет жана 3 вице-спикерлик сунуш колдоо тапты. Жоодар Бузумов, Улук Айсбеков, Нурньюз, Бишкек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дордой соода рынок комплексинин ишкерлери менен жолугушуп, салык кодексинин жаңы редакциясын талкуулашты. Акылбек Жапаров, эгер товар жүгүртүү 8 миллион сомго жетпесе, ишкер салык төлөөдөн бошотулат деген ченем бар экенин айтты. Салык кодексин өзгөртүү өкмөттүн талабы эмес, замандын талабы экенин белгиледи. Биз базардагы ар бир соодагер менен сүйлөшүүгө жана жөнөкөй мисалдардын негизинде түшүндүрүүгө даярбыз. Эсеп бардык жерде болушу керек. Бул контрабандадан жана эсепке алынбаган товарларды киргизүүдөн арылууга жардам берет деп айтты Жапаров. Ишкерлер маалыматтык түшүндүрүү иштери жетишсиз болгонун, контролдук кассалык машиналарды киргизүүдө чекене жана дөң соода сегменттин, ошондой эле сатылуучу товардын өзгөчөлүгүнөн келип чыгып, алынуучу маржаны эске алуу зарылдыгын айтышты. Бишкек шаарындагы жаңы конуштарда жайгашкан 639 жер тилкесинин ээлерине техникалык паспорт берилди. Маалыматка ылайык, жер ынтымагы жаңы конушунан 1070 арыз түшүп, 8 арыз артка кайтарылып, 876 техникалык паспорт даярдалды. Алату, Дордой, Арча Бешик, Керамическая, Төкөлдөш, Акордо, Каражыгач конуштарынан кадастр мамлекеттик ишканасына 467 арыз түшкөн. Жаңы конуштардагы мыйзамсыз турак жайларга техникалык паспорт берүү үчүн Бишкек мэриясынын алдында түзүлгөн атайын көчмө топ иштеп жатат. Техникалык паспорт жерди мыйзамдаштырууга жатпайт. Анда кыймылсыз мүлктүн гана техникалык маалыматтары топтолот. Бул документ жер тилкесин мыйзамдаштыруунун биринчи этабы. Эскертсек, президент Садыр Жапаров жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга буга чейин кол койгон. Агалайык 1,5 миң гектар жерге документ берилгени жатат. Жапаров былтыр ноябрь айында кызыл китеби жок жер тилке ээлери менен жолугушкан.
Ал мечет жерде жүргөн мекендештер айдоочулук күбөлүгүн мындан ары өзү жашаган аймактагы Кыргызстандын консулдуктарынан, элчиликтеринен эле алмаштырып алууга болот. Бул мүмкүнчүлүк 17 январдан тарта ишке ашат. Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу төмөнкү негизде жүргүзүлөт. Айдоочулук күбөлүгүнүн мөөнөтү бүтсө, күбөлүктүн ээси жеке маалыматтарын өзгөртсө, күбөлүк эскирип кетсе же бузулуп калса, күбөлүктү жоготуп алса, буга чейин айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу Кыргызстанда гана жүргүзүлүп келген. Белгилей кетсек, санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында чет өлкөдөгү Кыргызстандын бардык өкүлчүлүктөрүндө айдоочулардын реестри автоматташтырылган маалыматтык системасы орнотулган. Эми кезек эл аралык кабарларда Канадада COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөндөр салык төлөшөт. Анда Франсуа Лего вакцинанын биринчи дозасын алуудан баш тарткандар саламаттыкты сактоо системасына жасаган көңүл кош мамилеси үчүн салык төлөшү керектигин билдирди. Казакстандагы башаламандык учурунда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Башаламандыктардан эң оор сапкы тарткан Алматы калаасы экени айтылды. Орусиянын Алтай аймагында белгисиз адамдар 50дөн көп жылкыны атып кетишти. Полиция кылмыш ишин козгоду. Канадада COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөндөр үчүн жаңы салык киргизилет. Квебек штатынын башчысы Франсуа Лего жаңы жазаны колдонууга убада берип, жакынкы жумаларда вакцинанын биринчи дозасын алуудан баш тарткандар саламаттыкты сактоо системасына жасаган көңүл кош мамилеси үчүн салык төлөшү керектигин билдирди. Киргизиле турган салыктан улам өкмөт туш боло турган укуктук жана этикалык кыйынчылыктар боюнча штат башчысы бул кадамды чоң иш экенин мойнуна алды. Башка өлкөдө же башка штатта эмне болуп жатканын карап, баары бир орток чечим табууга аракет кылышууда. Бул теңчилик маселеси, анткени эмдөөдөн өтпөгөн жарандар биздин саламаттыкты сактоо тармагыбызга чоң зыян алып келип жатышат. Муну көпчүлүк туура кабыл алат деп ойлойм, деди ал. Казакстандагы башаламандык учурунда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Алардын көбү Алматы, Чымкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылорду, Атырау, Актөбө областарында катталган. Өлкөнүн өндүрүш жана инфратүзүм министри Кайырбек Өскөнбаев калайман башаламандыктардан эң оор запка тарткан Алматы калаасы экенин бүгүн өкмөттүк отурумда билдирди. Расмий маалыматтарга караганда Алматыда жалпы 161 имарат талкаланган. Министр Өскөнбаев бөлүнгөн мамлекеттик жайлар 21 февралга чейин оңдолорун айтып, аймактар менен темир жана унаа жол каттамдары калыбына келгенин кабарлады. Буга чейин ишкерлердин Атамекен улуттук палатасы жалпы 1528 ишкерлик субъектиси жабыркап, анын 1408-и Алматыда экенин билдирген. Чыгымдын көлөмү 95,3 миллиард теңгеге жеткени айтылган. Орусиянын Алтай аймагында белгисиз адамдар 50дөн көп жылкыны атып кетишти. Полиция кылмыш ишин козгоду. Үйүр жылкылар Николай Драков аттуу жаранга таандык болчу. Келтирилген зыян болжол менен 5 миллион рубльди түздү. Анын айтымында жылкыларды бир жерге чогултуп туруп аткылашкан. Айрым жаныбарларга 2ден ок тийген. Маалымат каражаттары буга чейин жергиликтүүлөр Драковку айдоо аянттарын жайытка айлантып алган үчүн наразы болуп келишкенин жазышкан. Америка Кошмо Штаты Афганистанга $308 миллион гуманитардык жардам жана 1 миллион доза COVID-19 каршы вакцина жөнөтөт. Бул тууралуу АКШ Улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Эмили Хорн билдирген. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID тарабынан бериле турган бул жаңы гуманитардык жардам түздөн-түз көз карандысыз гуманитардык уюмдар аркылуу жөнөтүлөт. Бул афгандыктардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн куткаруучу жардам болуп саналат. Ал коргоо жана баш калкалоочу жай, негизги саламаттыкты сактоо кызматы, тамак-аш, азык-түлүк камсыз кылат деп айтылат билдирүүдө. Хорн андан тышкары АКШнын бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен Афган элине колдоо көрсөтүүнү уланта турганын белгиледи. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Ырдын пири Рыспай Абдыкадыров көзү тири болгондо быйыл 81 жашка чыкмак. Бүгүн омончунун жакындары анын атын алып жүргөн Ош облустук филармонияда эскерип, эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Абдыкадыровдун чыгармалары ырдалып, белгилүү оңчуга арналып жазылган ырлар окулду. Иш-чаранын жүрүшүнөн кененирээк кийинки материалда. Жыл сайын Залкар оңчу аткаруучунун жакындары анын туулган күнү 12 январь күн болгондо дал ушул оңчунун атын алып жүргөн Ош облустук филармониясынын алдында аны эскеришип, ырларын ырдашат жана анын гүл чамбар коюп эстелигинин алдына эскеришет. Эң өкүнүчтүүсү оңчу тирүү кезинде татыктуу сыйланбай, эл артисти деген наамды көзү өткөндөн кийин алып калганын өкүнүч менен айтып келишет.
Белгилүү обончунун саналаштары, замандаштары анын чыгармаларын дагы да жаш ырчылардын аткаруусунда жаңыча аткарылып, замандын талабына ылайыкталып иштелип чыгып, экинчи, үчүнчү өмүрүн сүрүп жатат. Мындай улуу обончунун чыгармалары өлбөйт, өчпөйт дешет. Жыл сайын Залкар обончуну эскерүүгө багытталган иштерди эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова уюштуруп келет. Бул кишинин чыгармалары менен мен мектепте окуп жүргөндө аябай ушунчалык таасирленип, андан кийин ал киши менен чогуу 76-жылдан баштап, кыз буракты түзгөнүбүздөн баштап агай менен чогуу иштештик да. Мындай таланттуу адамды чынында Кыргызстанда учураткан эмесмин. Бүгүнкү күндө агайыбыздын чыгармалары кайрадан экинчи өмүрүнө, үчүнчү өмүрүнө, калп айтпасам 5-чи өмүрүнө улантып жаткан мезгил. Эл жүрөгүнөн орун алган обончунун күйөрмандары аны али күнгө чейин эстен чыгарбайт. Улуу композитордун экинчи өмүрү эл ичинде уланууда. Кээ бирлери обончунун чыгармаларын эл арасында ырдап, калкка жетпей, таанылбай калган ырларын коомго таратууга аракет жашаса, кай бирлери Залкар инсанга ыр жазып, анын эмгектерин даңтап келет. Эл үчүн чыгарган ырларды ушунча элдер толкунда сулбакчаны ырдап келет. Рыспай тууралуу бир ыр жаздым, ошону айтып берейин. О дүйнө өтүп кетсең да, обонуң калды калкыңда, экинчи жашоо аталып, ырларың калды артыңда. Рыспай, элдин Рыспай өлгөн жок. Улуу Залкар кирип менин түшүмө күндө келип басып жүрөт көпүрөнүн үстүндө. Ел журтунан кабар алып кетеби, ак плашын кийип алган үстүнө. Рыспай деген ырчысын ак буура катып алгандай, үңүлүп сууну карасам, эреси сууда тургандай. Обончунун элге таанымал 80ге жакын обону болсо, коомго анча белгилүү болбогон 200дөн ашуун чыгармалары бар. Ал эми Рыспай Абдыкадыров атындагы клуб 1994-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин деңгээлинде гана уюштурулган болсо, азыр эл аралык деңгээлде обончунун ырларын жайылтуу менен алек болуп кетет. Мада каналы эл аралык Рыспай Абдыкадыров клубу менен чогуу 7 дубанда 7 областта өткөрдүк. Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, ушу баардык областтарда өткөрдүк, ар бир областтардан баардык жыйынтыгын чыгардык. Залкар обончу 1941-жылы 12 январда Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Анын бир нече ондору эл арасында кеңири сиңип, популярдуулукка жеткен. Ал 1988-жылы СССРдин эмгек сиңирген артисттин наамын алган. Бирок эл артисти деген наам Залкардын көзү тирүү учурунда берилбей, эмгеги өз убагында бааланбай калды дешет анын замандаштары. Абдыкадыров «Издем сени» деген чыгарманын сөзүн жазган белгилүү акын Жолон Мамытов менен жакын сааналаш болгон. Обончу 1994-жылы узакка созулган орун айынан көз жумат. Анын сөөгү Сулаймантоо бейитине коюлган. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнис уулу, Нурнюс, Ош шаары. Ош шаарында бардык шарты жана мүмкүнчүлүктөрү менен жаңы медициналык клиника ишке кирди. Добромед клиникасынын салтанаттуу ачылышын өткөрүп, бейтаптардын ден соолугунун чыңдоого өз аракетин күчөттү. Анда тажрыйбалуу адистер иш алып барат. Учурда бейтаптарды кабыл алып, дарылоо иштерин жүргүзө баштаган. Ош каласында эми бардык ыңгайлуу шарты менен дагы бир медициналык борбор ачылды. Добромед аталышындагы клиника эми жарандардын дагы да ден соолугун чыңдоого бел байлады. Бул убакка чейин аталган клиника алгач чакан чөйрө менен иштеп келсе, эми өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Мен өзү медкабинет деп ачсам, ушул Кудайдын белеги болуп, мага уже сенин медкабинетиң медцентр болуп калыптыр дешип, Бишкекте мага медцентр деген лицензия келип калды да. Бул да болсо ушул көрсө мен бар жокто ушул медцентрге ылайыкташтырып жасаган экенмин. Мен медкабинет деп ойлогом, бирок медцентр болуп лицензия алгам. Ушундан кийин анан аракетин баштадым, бирок ушунчалык кыйынчылыктар көп болду. Ар бир ушул жумуштун
аркасында оорчулуктар болот. Добромед клиникасында медициналык жардамдын 10дон ашуун түрү каралган. Ооруканада 30 бейтаптын ден соолугун кароого ылайыкташтырылып, ага бардык шарттар түзүлгөн. Мында Ош калаасындагы дасыккан тажрыйбалуу адистер кызмат көрсөтүп, ар бир жарандын ден соолугуна кам көрөт. Ошол эле учурда лабораториялык кызматтарды пайдаланууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бейтаптарды кабыл алып баштадык. Бизге терапия, кардиология, неврология, гинекология, ревматология боюнча ушундай ооруларды кабыл алабыз, келсе болот. Жана бизде койка, айтсак, клиника 30 койкага ылайыкташкан. Жана физлечениясы бар, физлечениянын бардык түрлөрү бар. Жана УЗИ, ЭГ, электроэнцефалограмма деп коет. Аталган клиника кирип келген жаңы 2022 жылдын алгачкы күндөрүнөн тарта медициналык жардамга муктаж жарандарды кабыл ала баштаган. Дарылануучулар ден соолуктарын чыңдап, учурда өздөрүн мыкты сезип жаткандыгын билдирип жатышат. Буга өз кесибинин мыктылары тажрыйбалуу дарыгерлердин кылдат көзөмөлү экендигин ишендирип жатышат. Аябай жакшы экен. Медсестралары, врачтары, бул жерде тамак берип кызмат кылганы, тазалагандары, биздин кийирлерибизден бери бардык жууп, тазалашып, жакшы карашат экен. Кудайга шүгүр, 10 күн болду. Кудайга шүгүр, миң мерте. Биринчи Кудайдан, экинчи себепчи болгон бул инсандар жакшы болуп чыкты. Көрүп турганыңардай жакшы басып калдык. Биз носилка менен келгенбиз бул жерге. 3-4 күнгө чейин жаттык тура албай ордубуздан. Андан кийин эми мына көрүп турганыңардай жакшы бул жерде жакшы карашып. Көп жылдык өнөктөштүк жумуштун илгерилетүүсүнө салымын кошот. Добромед медициналык борбору алгач чакан чөйрө менен 10 жыл мурда өз жумушун баштаган учурда өнөктөштөр менен да тыгыз байланышууларын улантып, калк саламаттыгына кам көрүп келүүдө. Мындай чоң мекеме менен ачык деле бир оңой турбайт. Анан биз Толгон айжа менен өзү бул Дармек фарм менен өзү көптөн бери иштешебиз. Мындай айтканда эң биринчи нелерди баштаган болсо Толгон айжа ошолор менен рекламный вывескаларынан баштап, визиткасынан баштап рекламный вывескаларына чейин баарын жасап беребиз да. Жаңыдан ишмердүүлүгүн баштаган Добромед медициналык клиникасы Ош калаасынын Кулатов көчөсүнүн 26А дарегинде орун алган. Мындан сырткары 3 дарылоо бөлүмдөр бар. Алар Абсамат Масалиев проспектисинин 69-4, 30-20 жана Курманжан Датка 92 даректеринде орун алган. Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламат болуңуздар.